Урматтуу туугандар, жараткан Алла Таала пайгамбарларга жиберип, пайгамбарларды жиберип, кээ бир пайгамбарларга мужизаларды көбүрөөк, кээ бирине азыраак берген. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга эң көп мужизаларды берген. Эң көп мужизаларды Алла Таала пайгамбарыбызга берген. Ошол мужизалардын катарында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын эки ийин ортосунда пайгамбарчылык мөөрү бар эле. Мөөр. Бүгүн Кудай кааласа ошол тууралуу, ошол мөөр тууралуу сабак. Ал кандай болгон? Алла субханаху ва таала эмне үчүн ушул пайгамбарчылык мөөрүн басып койгон? Алардын белгилери кандай эле сахабалардан айтканы. Сахih хадистерде келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын эки ийин ортосунда пайгамбарчылык мөөрү бар эле. Уламалар хадистер айткан: "Бадату лахмин нашизатун ай муртафиатун". Ал ушул мөөр кичине берки томпоюп чыгып турчу экен да. Дене менен мындай бирдей эмес, бир аз көтөрүлүп чыгып турган экен. Инда нагыду китфихил юсра, мына сол ийине жакыныраак жүрөктүн аркы жагы бар го. Кудум ошол жерде болуп экен, жүрөктүн арт жагынан кырып турганда. Алейха шаарат. Анда ушундай мындай түктөр болгон, денеден чыккан түктөргө окшош эле, ушундай түктөр болуп турган экен. Нурланып турган дейт, айбаттуу болчу дейт. Жана жыт чыгып турчу дейт. Жыт чыгып турчу дейт. Тирмизи шарифте келет, Амирул Муъминин Хазрат Али радıyallahu anhuдан, Хазрат Али радıyallahu anhu сыпаттап бергенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сыпатын айтат эле: "Байна катифайхи хатаман набува ва хува хатаман набийин". Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын эки ийин ортосунда мөөр басылган эле, бардык пайгамбарлардын акыркы мөөрү. Бул акыркы пайгамбар деген мөөр. Бул акыркы пайгамбар деген. Кыямат күнгө чейин эми пайгамбарчылык эч кимге берилбейт. Эч ким пайгамбар болбойт. Бул Мухаммад алейхиссалам жөн эле пайгамбар эмес, акыркы пайгамбар деген. Тирмизи шарифте келет. Хазрат Саад ибн Муаз разıyallahu anhu өткөн күнү ошого айтылганда айтат да, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ошо жакын учурда болчу дейт. Ошону карап, ушу мөөрүнөн өбүп калайын деп. Мүмкүн болсо өбүп калат элем дейт кылсам. Бирок Саад ибн Муаз разıyallahu anhu билесизби ким? Ихтазза лаху аршур рахман. Дүйнөдөн өткөндө Алла Тааланын аршы титиреген эле. Анын өлүмүндө 70 миң периште жаназасына түшкөн киши болчу. Кабырдын төрт бурчунан 4 түрлүү жыт чыккан киши болчу. Аны дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү жаназасын окуп, өзү коюп, ошондо дагы көмүп атканда пайгамбар субханаллах, субханаллах, бир аздан кийин алхамдулилля, алхамдулилля деп айтып берген эле. Кийин сураганда, эмне үчүн ушундай дедиңиз десе, Саатты кабыр бир өзүнүн кучагына алып кысты деди. Ошондо субханаллах деп бердим. Болсо кандай киши бул? Анан кийин бир аздан кийин кой берди дейт, ошондо алхамдулилля дедим дейт. Мейли. Бухари шарифте келет, Ас-Сайб ибн Язидтен разıyallahu anh риваят айтат: "Мен таежем мени пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга алып барып айтты: "Я Расулаллах, жээним ооруп атат, путу ооруп аткан экен". Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мен башыма мас тартты, жана мага дуа берди, Алла береке берсин деп. Жана дарат алды. Мен дараттан ашкан суусун ичтим, жана аркасында туруп калдым. Аркасында туруп мындай көзүм карасам эле пайгамбарыбыздын эки ийин ортосунда мөөрүн көрдүм дейт. Мөөрүн көрдүм дейт. Кандай десе, мислу зиррил хажала. Ал топчуга окшош экен дейт. Топчу. Ошо кольцолордо мындай эме кыларганда, ошондой топчу болот, ошо топчуга окшош экен дейт.
Tirmizi şerifte gelet Asim'in Ahval Abdullah ibn Sarjis'ten rivayet keltiret razıyallahu anhudan. Bul aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e barsam bir top kişiler men oturgan eken deydi. Men da mına tegerenip артына öttüm deydi. Oşo maksatı oşo ukkan, oşo möөрдү görөйүнчү, möөрү бар дешет. Möөрү бар бекен деп. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o da özü sezген да. Мындай кылып ачып көрсөттү deydi. Oşol жерден аны мен көрдүм, мислел жум муштумдай экен дейт. Ар сахабага ар түрдүү көрүнөт да. Кээ-бирлерге ушу көгүчкөндүн жумурткасындай, кээ-бирлерине муштумдай, кээ-бирлерине да бир топчудай, ар кандайынан да. Анан кийин айтат, хаулаха хиланун. Ушу тегерегинде мындай кал экен дейт. Möөрдүн тегерегинде экен, кал бар го, адамдын калы чат го. Тегерегинде кал экен дейт. Анан мына келдим дейт. Келип фаражату хатта истакбалтуху, келип алдына келдим дагы. Факульту гафараллаху лака я расулаллах. О Аллахнын элчиси, Аллах сизди кечирсин десе, пайгамбарыбыз айтты: "Валака", сени дагы деди. Факалал кавм истагфара лака расулаллах. Адамдар сурап калды: "Аллахнын элчиси сен үчүн Алладан кечирим сурадыбы?" деди. Ооба. Факала наам. Валакум, силер үчүн да кечирим сураган деди. Сумма тала хадихил ая. Кийин бул аятты тилават кылды. Алла Таала айтты: "Вастагфир ли дамбик ва лил муъминина ва лил муъминат." Ey Muhammed, өзүң үчүн кечирим сура Алла Тааладан. Жана момун эркектер, жана момун аялдар үчүн да кечирим сурагын деген келди да. Өзү туугандар, ушул жерде Алла Субханаху ва Таала бизге кечирим сураганын жолун үйрөтүп атат. Биз өзүбүздөн биринчи башташыбыз керек. Кээ-бирлер айтат, биринчи үммөттөнбү, анан кийин өзүбүз. Жок, биринчи өзүң. Ya Allah meni geçir. Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, dağança peygamberler burun kotkun. Alardın geçirimdilörden Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Rabbi gfirli ve li validayya ve li mu'minine yevme yakumun hisab." O Rabbim meni geçir, atayınemi geçir. İmandıların barın geçir kıyamet günü depçi. Bu жерде Peygamberimiz Allah Taala tüzdön tüz buyruk berip atat, özüңө жана момун эркектерге жана момун аялдарга. Bunun başka rivayatta fazileti daha gelgen. Kimde kim? Momun erkeklerge, momun ayallarga Allah Taala'dan geçirim surasa, alardın kança sanı olsa, oşonçal soğup жазылат deydi. İmam Muslim rahmatullahi aleyh keltiret, gen hadiste summa durtu halfahu. Keyin peygamberimizin артына öttüm deydi, tegerenip, fa nazartu ila khataman nabuwa. Peygamberçilik möörüne nazarım düştü deydi. Al qarasam, oşu bir muştumda eken deydi. İmam Muslim rivayet keltirgen hadiste Cabir ibn Samura'dan. Allah aytat: "Ra'aytu khataman fi dhahri Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ka'annahu bidatu hammam." Bu köçkönün jumurtkasınday bolgon bolчу deydi. Köçkönün jumurtkasınday bolgon bolчу deydi. İmam Tirmizi rahmatullahi aleyh Hazreti Alba radıyallahu anhudan rivayet keltiret. Bul aytat: "Amr ibn Ahtab Ansari maňa aytdy" deydi. Al faqal qala li Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Ya Abu Zayd, ey Abu Zayd, udnu minni, maňa jakyn gel" depdir. Famsah zahri dedi. Men belimde qarmaş dedi. Mında famasahtu zahrahu fa waqa'at asabi'i ala al-khatam. Mında ile qaradım qarmap артынан iyinden sıladım ele, kolum möөр тийген жерге тийди deydi. Möөр koyulgan жерге kol тийdi da. Adam bilet koymusa bilse koyulgan. Bunu ушундай сездим deydi. Kıskası aytkanda bul жерде tuğanlar kээ-бири көчкөндүн жумурткасындай, кээ-бири муштумдай, кээ-бири топчудай, кээ-бири да башкандай айткан, бул бири-бирине каршы эмес. Ар кимге себеп дегенде пайгамбарыбыздын улуулугуна мындай жакшылап карап отура турганда мүмкүнчүлүк жок эле да. Адебин урматтап, ана пайгамбарыбыз баарын эле мына карап бергел деп эле көрсөтө бербейди, андай эмес энди да. Кимге көзүнө кайерде көрүнүп калса көрүнүп калат эле да. Бирөө кээде чоңураак, кээде кичинерээк көргөн мүмкүн. Allama Qurtubi rahmatullahi aleyh
Hadisтерде далалат кылат дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын пайгамбарчылык мөөрүчү ачык көрүнүп турчу. Кичине тегерегинде өзү түк, анан кийин калга окшош болчу дейт. Ахмар, кызылыраак болгон экен өзүнүн түсү. Анан ийиндин ушу сол жак тарабында болгон дейт. Эң азын көргөндөр ошо жумурткадай көрдү, эң көбү көргөндө муштумдай кылып көрдү дейт. Эми эмне үчүн Алла субханаху ва таала бул мужизаны, пайгамбарчылык мөөрүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын эки ийин ортосуна ушундай берип койду. Алымдар көптөгөн сөз кылган, бунун даанышмандыгынын себеби эмне? Башка жака берген жок. Колуна, пешенесине, бетине, көкүрөгүнө, эки ийин ортосу болгондо да сол жагыраак. Хафиз ибн Касир рахматуллах алейхи айтат. Уламалар айтышкан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын эки ийин ортосундагы мөөрүн жайгашканында ишарат бар. Ишаратан иля аннаху ла набия ба'дак яати мин вараик. Бул сизден кийин эч бир пайгамбар келбейт. Аркаңыздан пайгамбар келбейт дегенге ишарат бар дейт. Ошон үчүн аркасына баскан дейт. Мөөрдөчү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдан кийин эми артынан бир дагы пайгамбар келбейт. Ошон үчүн артынан басып койгон. Бүтүрүп койгон пайгамбарчылыктын мөөрүн. Хафиз ибн Касир рахматуллах алейхи. Кимдер айтат? Бул жерде сыр бар дейт. Себеп жүрөктүн арка тарабы болуп атпайбы? Жүрөктүн арка тарабы болуп атат. Шайтандын кол салуусу жүрөккө дейт. Кээ бир учурларда келген ошо арка тараптан кол салат дейт. Ханнас деген жашырынып арка жагынан, алдынан эмес, арка жагынан баспаса кылат дейт. Ошондуктан коюлган. Себеп риваятта келет: "Файда дакарал абд раббаху ханаса, ва ида гафала васваса." Качан бенде Алла Тааланы зикир кыла турган болсо, ал жашырынып алат экен. Ва ида гафала васваса. Анан бекапар болуп жүрсө, анда жүрөгүнө васваса, азгырык салат экен да. Бу шайтандын иши. Эми бул мөөр качан басылган пайгамбарыбызга? Кээ бирлер айтат, туулганда эле мөөр менен туулган дейт. Туулганда. Кээ бир риваяттарда келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көкүрөгүн ачпадыбы? Жүрөгүн алып, өткөнкү сабактарда айтып бергенбиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгүн жууп замзам суу менен, кийин нур менен, хикмат менен, иман менен толтурган деп. Ошол пайгамбарыбызды жыгытып, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын көкүрөгүн ачканда Бани Саатта ошол учурда болгон деген дагы бар. Ушунусу Аллама Заркани рахматуллаху алейхи айтат, ушунусу бекемирээк, туурараагы дейт. Кээ бирлер айтат, пайгамбарыбыз пайгамбарчылык берилди 40 жашында, ошондо басылган дейт. Айша энебизден айтылат, радиаллаху анха, ошо сөз бар: "Ва хатама фи захри хатта важатту массал хатам фи қалби ва қала иқра." Пайгамбарыбыз айткан экен, менин артыма, ийиниме мөөр басылды. Мен ошо мөөр басканда жүрөгүмдөн сездим дейт. Мөөр басылган. Анан кийин айтты, окугун деп. Анан мен окуп баштадым дейт. Бул да риваят бар. Бул демек пайгамбарчылык берилген учурда басылган деп атат да. Кээ бирлер айтат, Мирач кечесинде басылган дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Мирачка көтөрүлгөндө ошондо басылган. Эми Ал-Хафиз Заркани рахматуллаху алейхи айтат, бул жерде эми бир учурда качан кичинекей 4 жашында көкөрөгүн ачканда басылган деп атат, пайгамбарчылык берилгенде басылган деп атат, Мирачта басылган десе, айтат 3 жолу басылган дейт. Не дейт? 3 жолу басылган дейт ал. Такаррара саласа маррат, 3 жолу кайталанган экен. Кичинекей кезинде Бани Саатта, андан кийин жиберилген, пайгамбарчылык берилген учурда, анан Лайлатул Исра, бул Мирач кечесинде дейт. Албетте, төрөлгөндөгүсү бул заиф деп дагы айтышат. Ва амма риваята ба'дал вилада, төрөлгөндөн кийинкиси болсо, фадаифа, ал заиф риваят деп айтылат. Эми
Эмне үчүн пайгамбарчылык мөөрү деп аталып калды? Сабабу тасмиятихи би хатаман нубува. Эмне үчүн Аллама Куртуби рахматуллахи алейхи айтат, бунун себеби бул мурунку түшкөн китептерде, Таурат, Забур, Инжилде акыры замандын пайгамбары анын белгилеринин бир белгиси экинин ортосунда мөөр басылган болот деген экен да. Ошону ачыктап Алла субханаху ва таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям себеп мурунку китептерде Алланын китеби болчу. Албетте мурунку китептерде бурмала берди, бузу беришти. Ошон үчүн Алла таала акыркы китеп бурмаланбай турган, өзгөрүлбөй турган, кыямат күнгө чейин сактала турган китепти түшүрүп, мындай кылып кабарын берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын акыр заман пайгамбары болооруна бир топ ишараттар дагы болгонда, ошолордун кээ бир рухбан христиандардын монахтарынан айтылган Салман Фариси разияллаху анхуга акыр пайгамбар, акыр заман пайгамбары бул Хижаз, ошо арабтардан чыгат окшойт. Анын сыпаттары айтылган. Ал садаканы кабыл албайт, хадияны кабыл алат. Жана эки ийин ортосунда пайгамбарлыкчылык мөөр басылган болот деп. Ал пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келип, пайгамбарыбыздын мөөрүн көргөндө ыйман келтирген экен. Салман Фариси. Термизи шарифте имам Ахмад өзүнүн муснадында жана башкалар Бурайда радиаллаху анхудан риваят келтирет. Салман Фариси пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келди. Пайгамбарыбыз Меккеден Мединага келген учурда. Келип пайгамбарыбыздын алдына дасторкон салды. Дасторкондо курмалар бар эле. Курмаларды койду. Коюп туруп пайгамбарыбыз айтты: "Я Салман, ма хада?" Бу курмалар бул не дасторкондун үстүндө дедиле. Факала: "Садакатун алейк ва аля асхабик." Я Расулаллах, ошо курма дасторконду жайдым, курма койдум. Сизге садака, жана сиздин сахабаларыңызга садака болсун деп. Факала: "Ирфа'ха." Буну көтөр деди. Фа инна ла на'кул садака. Биз садака жебейбиз деди. Биз не жебейбиз? Биз жебейбиз садака. Фажа Сулейман Салман ал-Гад, эртеси күнү Салман Фариси келди. Бимислихи, кудум ошондой эле би маидатин алейха рутаб, бир дасторкон алып келди. Анда жаңы свежий курмалар бар эле. Фа вадааху байна ядай Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбарыбыздын алдына жайып койду да. Пайгамбарыбыз айтты: "Ма хада Салман?" Бул эмне Салман дегенде, факала: "Хадиятун лака." Бул хадия сизге деди эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ли асхабихи убсуту." Мейли, бул дастарконду жайгыла, жегиле депчи. Пайгамбар бул Салман Фарисиге монахтар, христиандар айткан эле алымдары акыр замандын пайгамбарынын 3 белгиси бар. Биринчи, садаканы жебейт, биздин китептерде жазылган деп. Экинчиси, хадияны кабыл алат. Үчүнчүсү, эки ийин ортосунда эмне бар? Мөөр бар деген эле. Тумма надара илал хатам. Кийин мөөрдү көргөндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын эки ийин ортосунда фа амана бихи. Сыра ошол деди, ыйман келтирди да. Ва кана ракикан лил яхуд. Бул жөөттөрдүн кулу болчу Салман Фариси. Ага чейин Салман Фариси мажуси, отпараст. Анан аларга эч жүрөгүнө токтобогондуктан анан кой деп алардан качып келип христиандарга неме болуп, алардан да качып жөөттөрдүн колунда болуп, канча жолу сатылып кол болуп, алардан анан угуп калып атпайбы, акыр заман пайгамбары Мединада келет экен деп, анан ким деп арабтардын кербендерине кошулуп, эми узагыраак окуя, алар менен келип калып атпайбы. Анан мындай ыйман келтиргендердин баардыгын айтып, бул бир жөөттүн кулу болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буга жардам берип, анан ошол кулчулдуктан чыгарып кийин азат кылган эле да. Ошол жөөттөр мурда заманда мындай эле да, мукатаба деп коет, бир кулдуго кааласа азатылат, кааласа акчага байлап коет. Сен жыл сайын ушунча акча алып келсең, моунча акчадан кийин сен бошсуң дейт да. Боштондукка чыгарам, азат кылам деген сөз да. Кудум ушундай эле жөөттөр, бир жөөт буну Салман Фариси разияллаху анхуну мукатаба кылган эле. Аны пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жардам берип, курма өзү да тиктирип, эгип, ошол эле жылы алдыга болсо курма бир канча жылдан кийин алат экен да.
пайгамбарыбыздын эккен берекесинен ошол эле жыл алып карыздарын тияк-бияктарын берип бардыгын бүтүргөн да. Tirmizi şerifte gelet Abu Musa Ash'ari radıyallahu anhudan Abu Talib Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan avası. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan avası. Estegende bir ayet koyun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den urpağı Hasan Hüseyin'den tarqaganlar, sayyidler, bular sadaka jebeyt. Sadaka jese bolboyt. Hadiya bolsa bolot, sadaka bularga bolboyt. Bizge bir-birimizge sadaka bersek bola berет. Özü İslam'da qarаңыздар, zeket деген бар, понятие. Бұл musulman muhtaçlarga gana berilet, musulman emeslerge berilbeydi. Үшүрдүкү да ушундай. Sadaka болсо sadaka musulman emesке да бериле берет, musulmanга да бериле берет, байга да бериле берет, бай эмеске да бериле берет, zeket кембагалдарга гана берилет. Sadaka Peygamberimizin үй бүлөсү жебейт. Аларга хадия гана да. Мейли. Абу Талиб Шам мамлекетке чыкканда Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ошол кезде 12 жашта экен. Сапарга өзү кошо ала чыккан эле Шамга. Кошо ала чыгып, Курайштын аксакалдары бар экен. Канан качан алар барып ошо Шамга барганда Бахира же Бухайра деген ушундай бир рахип, ушу христиан динин Инжилди жакшы билген монах болгон экен, алымы болгон экен. Вот, ошого анан кийин булар жолугуп калат. Анан баары улоолорун байлап тияк болуп, анан ошо бая рахип буларга чыгып келет, карайт экен дагы. Анда мурда таптакыр кербендер өтөбү келеби чыкчу эмес экен да. Ошогонда чыгып алгандан кийин Алла айтат. Алар бардыгы өзүнүн улоолорун байлагандан кийин аралашып келип, тиякты карайт, биякты карайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ve sellem колунан кармап, анан айтат. Мо жигит дейт, 12 жашар бала. Не дейт? Хада саййидул аламин. Бүткүл ааламдын саййиди, мырзасы ушул болот дейт. Хада расулу роббил аламин. Бул роббил аламиндин пайгамбары болот дейт. Ябасухуллаху рахматан лил аламин. Алла буну бүткүл ааламга рахмат кылып жиберет дейт. Ошол рахип христиан. Фақол лаху ашяху Курайш. Курайштын о шейх аксакалдары ага айтат. Ма илмук, сен каяктан билдиң бу баланы? 12 жашар бала болсо биз менен чогуу жөн эле басып эле мына келген болсо деп. Я, ма сабабу илмик бидалик. Бунун каяктан билесиң, бунун себеби каяктан? Фақал ар-рахиб, ошо рахиб, христиан алым, монах айтып атат да. Иннакум хина ашрафтум минал акаба лам ябqa шажар вала хаджар илля харра саджида. Силер о коктон түшүп келаттыңар го. Ошо коктон түшүп келатканыңарда эле бир дагы дарак, бир дагы таш сажда кылбай койгон жок ушу кишиге, балага дейт. Дарагы дагы сажда кылып атат, ташы деле сажда кылып атат дейт да. Вала ясжудан илля линаби. Бул дарак менен таштар пайгамбарларга гана сажда кылат дейт. Пайгамбарга гана сажда кылат, башкаларга сажда кылбайт. Сажда тазим, бул Алла Тааланын берген бир керемети, мужизасы. Ва инни а'рифуху би хатамун набуа. Жана мен будан сырткары дагы буну мына артындагы экиинин ортосундагы мөөрдү көрүп таанып атам дейт. Пайгамбарчылык мөөрдү көрүп таанып атам дейт. Шунда турган экен, мындай бир алмадай болгон дейт. Кийин сумарража ва сана лахум тааман. Кийин баягы ошо рахип кайтып келди дагы, конокторго буларга тамак бербесем болбойт деп тамак жасатып, тамак кылды. Фаламма атахум бихи ва кана хува ан-наби фириятул ибл. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ve sellem чоң кишилерге тамак берип атат да, ал бала да эми 12 жашар болсо тиякта төөлөрдү карап турган экен да. Фақала арсилу илей, ошо айткан экен, жиберсеңер ага депчи. Фақбала ва алейхи гамаматун зуллуху, карасале субханаллах, бир булут көлөкөлөп турат дейт. Күн ысык болчу дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ve sellem төөлөрдүн арасында булут көлөкөлөп атат үстүнөн. Көлөкөлөп турат. Фаламма дана минал қавм, қавмга жакындаганда важадахум кад сабақуху ила шажара. Анан ошол жерде
дарактын көлөкөсүнө өтүп кетти дейт да. Кандай болбосун пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам отурганда кайра ошо дарактын көлөкөсү бар го, келип пайгамбарыбызга көлөкөлөп калды дейт. Булар бир кишилерге жакындаганда тиги көлөкө булут калып калды. Анан кайра даракка барганда ал келип туруп кайра даракта көлөкөлөп алды дейт. Ушунун баардыгын көргөндө анан кийин ант ичип айтып атпайбы? Мынан эң жакыны ким ушул баланы деди. Абу Талиб айтты, мен деди. Алар деле айтты, мына Абу Талиб деди. Анда ага Абу Талибке кайра айта берди. Бул жактан тез кетиң дей берди да. Абу Талиб анан кайтарып берди, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Меккеге алып келди. Эмне үчүн? Ошол жердеги китеп тааныгандар акыр заман пайгамбары арабтардан чыгарын көрө албастыктан өлтүрүп койбосун деп, ошолдордон мурдагы немелер ошого коркуп айтты, бул ачыгын айтып койду да. Мына жерде аз көрсө ошо баланы өлтүрүп коет. Тез алып кайтыңыз деди. Меккеге алып кайтпаса берди. Ошон үчүн айтат: "Аадан набия саллаллаху алейхи вассалам иля Макка хофан алейхим нар-рум аяктулу." Ошо румдуктан алар өлтүрүп койбосун дейт. Ва бааса мааху Абу Бакр. Буиса мааху Абу Бакр ва Билалан ва завадаху ар-рахиб нан Каак ва Зайд. Аллаху акбар. Ошондо Абу Бакр Сыдык разияллаху анху 2 жаш кичи болчу. Ал дагы чыкты дейт. Ошол монах христиан алым буларга азык даярдап берди дейт. Азык даярдап берди дейт да. Азык даярдап берди. Ошол учурда имам Тирмизи алып келген айтылат, бул 12 жашар болчу дейт. Тугандар, мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын экинин ортосунда пайгамбарчылык мөөрү болду. Алла Таала акыркы пайгамбар деп бул мөөрдү басып койгон. Bundan keyin hiç kандай пайгамбар болбойт болду. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын улуу кулук мүнөзү боюнча Кур'анда Алла субханаху ва таала айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Нун вал қалами ва ма ястурун. Ма анта би ниъмати раббика бимажнун. Ва инна лака ла ажран гайра мамнун. Ва иннака ла ала хулукин азим. Нун сүрөсүндө Allah subhanahu wa ta'ala nunga ant içip aytып атат. Bunun manisini Allah Teala özü bilet. Jana wal qalam. Qalemge ant. Qalemge ant. Wa huwa awwalu ma khalaqa Allah Teala. Allah Teala eng algaç jaratkan qalem bolgon ele. Hadiste gelet İmam Tirmizi rivayet keltiret, İmam Ahmad rivayet keltiret. Ubada ibn Samit'ten radıyallahu anhu aytat: Sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul. Peygamberimizden mınday dep aytkan uqqamın deydi. İnne awwala ma khalaqa Allah al-qalam. Allah Taala eng algaç, eng birinci emneni jarattı? Qalemdi jarattı. Eng birinci qalemdi jarattı. Faqala lahu uktub. Allah Taala buyruk berdi qalemge, jaz dedi. Qala ya Rabbi ve ma aktub. O Rabbim men emneni jazayın dedi. Faqala uktub ma huwa kain ila yawmin qiyama. Kıyamet gününe çeyin bola turgandım. Bardığın jaz dedi. Boldu, bardığın jazıp saldı. Andan keyin Allah subhanahu wa taala ant berip atat. Perişteler jolsa жазуучулар жаза турган wa ma yasturun. Жана калем менен жазыла турган нерселер. Периштелердин жазганында анда ката жок. Бенделерин жазганда буга жооп бар. Эртең кыямат күнү бенде эмне деп жазган болсо, аз соц тармактан эмне деп жазып аткан болсо, баарына жооп бериш керек болот. Азыр эмне деп жазып атат? Ким кайсы китепти жазабы? Эмнени кандай гана болбосун калем менен биз сүйлөгөн сөзүбүзгө эле жооп бербейбиз. Макулбу? Жазган калем менен, жазган ошондой тамгаларга да жооп беребиз. Кимге эмне деп жаздыңыз? Атыңызды жазбай жаздыңыз. Адресиңизди айтпай жаздыңыз. Бирок ал билген жок, ал билбей дейт деле. Андайлар көп. Бирок Аллах билбей калбайт да. Периштелер көрбөй жазбай калбайт да. Ошол кыймылдап аткан манжаларың, басып аткан тамгаларыңды бардыгы бул жака жазылып атат да. Биз ойлобойлу, биздин бир көрбөй эле турат, мындай кылат. Жок, бул өтө жаңылыш. Чоң жаңылыштык бул. Өзүбүздү алдабайлы. Алла алданбайт, ушуну билип коюң. Алла алданбайт. Алла субханаху ва таала латиф, ушундай чебер,
ушундай уста зат бенде өзүн алдайт. Ошентип тургандар мынакей вама ястурун жазылган, жазып жатышкандарга ант деп атат. Жакшылыкты жазасыңбы, жамандыкты жазасыңбы? Жазылган нерсе калат. Периштелердин жазганы. Биздин жазганыбызды периштелер жазып тияк өткөзүп коет. Көзгө көрүнбөйт, жаныбызда турат. О периштелер жазылгандан эмес, эмнени көрсөңүз, карасаңыз ошону да жазат. Эмнени уксаңыз, буну да жазат. Каяка бассаңыз жазат. Субханалла, жада калса жытты да жазат. Жытты жазат. Билесизби, өзгөчө мына аял затына эгерде атыр себенип чыга турган болсо, намахрамдар үчүн канча эркек жыттаса ошончолук ошого арам жазылат, күнөө жазылат. Элестетип көрүң. Бардык жазылат. Жеген дагы, сүйлөгөн дагы, көргөн дагы, уккан дагы, тараза тарткан дагы, кол койгон дагы, жазган дагы, кадам баскан дагы, бардыгы жазылат. Бардыгы жазылат. Албетте Аллах субхана ва тааля буларга бул сезимдер да. Кээ-бирде Аллах субхана ва тааля айтат: "Я айюхаллазина аману ичтанибу касира минад-дан." Силер күмөндөн сактангыла дейт. Бул азыр биз көрө элекпиз, уга элекпиз, жыттай элекпиз, даамдай элекпиз, сүйлөй элекпиз. Күмөн жазылат. Инна бa'дад-дан исм. Кээ-бир күнөөлөр күнөө болот деп Алла ачык айткан. Хужурат сурасында инна бa'дад-дан исм. Күнөө болот дейт. Күмөн күнөө болот. Ошон үчүн Дунну бил муъминина хайра. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүнө буйрук берди. Момундар тууралуу жакшы күмөндө болгула деген буйрук берди. Эң акылдуу инсан буйрук берип атат. Биздин келечегибизди кандай болуп бүтөөрү, кайсы амалдан кийин кандай тыянак чыгары, жыйынтык болорун билген киши айтып атат. Дунну бил муъминина хайра. Имандуулар тууралуу жакшы күмөндө болуп кое бериң. Эртеге кыямат күнгө жакшы күмөн сүрөгөнүңүз үчүн эч кандай сурак жок. Жакшы күмөн үчүн сооп берилет. Сурагы жок бунун. Жаман күмөнгө Алла Таалам сурагын алат. Факт. Далил барбы? Жаман күмөн сүрөдүң. Далил барбы? Күмөн сүрөп койдум да. Охо, токто. Күмөн эмне болуп тур? Күмөндө чоң нерсе бар. Күмөндө чоң нерсе бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Абу Бакыр, сен кандай күмөндөсүң дейт. Экөөнүн үчүнчүсү Алла болсун. Не дейсиң? Жооп берчи дейт. Сен эмне чыкжалат болосуң деген сөздү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен Абу Бакыр Сыддык разыяллаху анху Меккеден хижрат кылып чыгышкан эле. Мединага көчүү, улуу көчүүнү айтат. Эптеп тияк-бияктан качып чыгып, Жабал Таур деген бар Меккеде, ошол жерде үңкүр бар. Үңкүргө жашынып калышканда, артынан Мекке мушриктери кабар таап, издеп келип өлтүрөбүз деп калышат да. Ошол жерде Абу Бакыр Сыддык разыяллаху анху кыжалат болуп, мен ком не болсом ошо болсун, бирок пайгамбарым Мухаммад алейхиссаламга ошо зыян жеткирип койбосун депчи. Өтө кыжалат болуп коркуп калганда, ошол жерде анан кийин айткан эле: "Ла тахса, инналлаха маана." Сен кыжалат болма, Алла биз менен. Кандай күмөндөсүң? Экөөнүн үчүнчүсү Алла болсо деген да. Так что бул күмөн оюнчук эмес такса сизге. Хадиси кудусийде келет. Ана инда занни абди би. Мен тууралуу кандай күмөн кылса, ошондой мамиле кылам дейт. Охо, күмөнгө дүйнө ахиреттин мамилеси байланган. Алла менен кандай күмөн кылсаңыз, Алла кечиримдүү, райымдуу, иншалла мени бейишке киргизет. Күмөнүңүзгө жараша мамиле. Тескери болсо ошого жараша мамиле. Так что момундун, адамдын күмөнү дагы бул чоң орунда турат бул. Ошон үчүн Алла Таала Хужурат сүрөсүндө бизге эмне деп атат? Я айюхаллазина аману
Имандуулар, имансызга эмес. Бул имандууларга тиешелүү сөз. Сиз өзүңүздү имандуудан эсептейсиз да? Болду. Анда сизге мага тиешелүү. Кандай экен бул? Ичтанибу, узак болгула. Сактангыла. Эмнеден? Касира минаддан, күмөндөрдүн көпчүлүгүнөн. Бул күмөн ойлогондон сиздер сактангыла. Себеп нар жагын айтып атат. Кээ бир күмөндөр күнөө болот, ачык эле күнөө жазылат. Ошо туугандар, дайыма жакшы күмөндө болууга аракет кылышыбыз керек. Ошону жеңишибиз керек. Нафс менен күрөшүшүбүз керек. Токто. Пайгамбарыбыз айтты го мага деп. Нафс айтат, жаман күмөн кыл дейт. Пайгамбарыбыз айтат, жакшы күмөн кыл дейт. Ушул жерде ортодо сыноодо калдык да. Ортодо сыноодо калдык. Жакшы күмөндө болсок, пайгамбарыбыз сообун убада кылып атат. Нафс болсо жаман күмөн аркылуу эмне кылат? Айып. Андан кийин күнөөлөрдүн эшиктерин ачат. Да. Кайсы жака келди келем, мен баштап кеттим мен дагы. Мейли. Калем боюнча эмеспи? Жазуу боюнчачы. Демек, туугандар, биздин ар бир амалдарыбыз жазылат, ошону унутпайлы. Бекем ишенейли. Шектенбейли. Экиленбейли. Ар бир амалыбыз денеден чыккан амалдардын бардыгы жазылат. Ошон үчүн Алла Таала пайгамбарыбызды жиберип, нурлуу амалдарды аманат катары берилди, кыямат күнү ошого жараша эсебин алыш үчүн. Ошол нурлуу амалдар менен нурланайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аманат кылып бергенди аткарайлы. Кеттик. Андан кийин Алла Таала эмне дейт? Ма анта я Мухаммад би фадли ни'мати раббик алейк бин нубува ва рисала би мажнун. Эй Мухаммад, сен Робуң ушунчалык сага төгүп берди нематтарды, айкөлдүүлүгүн, анын себебинен сен жинди эмессиң сен дейт. Алла пайгамбары саллаллаху алейхи ва салламды Меккеде Курайштар жинди деп чыгышты да. Бир эле пайгамбарыбыз эмес, бардык пайгамбарларды жинди деген. Бардык пайгамбарларды айнып калган деген. Сафаха. Бардык пайгамбарларды айткан, акылы кем деген. Бардык пайгамбарларды айткан, булар сыйкырчы деген. Көз ачык деген. Ар кандай жаман сөздөрдүн бардыгын айткан. Пайгамбарлар айтышкан, ма би сафаха. Акылы кем, тияк-пияк деген сөздөрдү айтып атасыңар. Жинди деп айтып атасыңар. Жинди эмеспиз. Акылыбыз кем эмес. Биз айныган эмеспиз деп. Пайгамбарыбызга кезек келгенде, пайгамбарыбыздын өзүн айттыра койгон жок Алла. Пайгамбарыбызга жиндисин дегенде Алла жооп берип атат пайгамбарыбыздын ордуна. Алла жооп берип атат пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ордуна. Не деп атат? Эй Мухаммад, ма анта би ни'мати раббика би мажнун. Робуңдун сага тартылаган нематы кандай улуу, чеги аягы жок, эсеби жок. Андай акылдуу инсан эч качан жинди болбойт ал. Айтат, себеп сенин пайгамбарчылыгың, сенин данышмандуу дааватың, таза шариятың, улуу илимдин данышмандыктын бийик даражасы бул. Кантип жиндилик пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мүмкүн? Мүмкүн эмес бул. Ошолордун бардыгы анда пайгамбарчылыкка жала жаап атышат, илимге жала жаап атышат, данышмандыкка жала жаап атышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямды алар жинди деп айтып. Ва инна лака, эй Мухаммад, сен алардын жаман сөзүнө сабыр кыл, көтөрүмдүү бол, ызаларына чыдап кой. Сөз менен дагы, фейл менен дагы. Ла ажран гайра мамнун, аягы жок сооп бар сага деди. Гайра мамнун дегени гайра мактуу. Ушунчалык сооп бар дейт Алла Таала айтат. Эсеби аягы чеги жок дейт да. Алла чеги жок сооп берем деп аткандан кийин кайсы бенде аны эсептейт? Кайсы периште аны эсептейт? Кайсы жин, кайсы калькулятор эсептейт? Алла айтып атат. Ва инна лака ла ажран гайра мамнун. Эй Мухаммад, сабыр кылып кой булардын сөзүнө. Көтөрүп кой азыр. Ызаларына чыдап кой. Мейли сөзү менен айткан сөздөрүнө да чыда. Алар сөзү менен эле токтобостон пайгамбарыбызга канча зыян жеткирди. Кууп чыкканга чейин, урганга чейин, өлтүргөнгө чейин, башына канча төс айды.
уу берди, сыйкырлашты, эмне деген гана кылып аты. Сөз менен токтоп калган жок булар. Ошонун баарына сабыр кылып кой. Чытап кой. Көтөрүп кой. Эмнеге? La ajran gayra mamnun. Саңа бериле турган сооптун чеги жок. Субханаллах. Алла Тааладан сабырдылыкты сурабаш керек. Бирок Алла Тааланын сыноосу келгенде, ошондо сабыр кылыш керек. Алгачкы сабыр Алланын алдында эсептелет, кийинки сабыр эсептелбейт. Кийинки сабыр итак эле сабыр кыласың, айлаң жок. Каяка барасың? Жер менен асмандын ортосунан чыгып кетесиңби? Каяка барасың? Аргасыз. Анан көрөк ошол пайгамбарыбыз айтканда, ай сабыр кыл деп, бир энебизгечи баласы өтүп кетти эле, сабыр кылса. Сеники өткөндө билет элем деди да. Кара. Кийин анан эсине келгенде анан кийин кечирим сурап неме болуп калды, бирок айтты пайгамбарыбыз. Ас-сабр фи садматил ула. Биринчи соккудагы сабыр болуп эсептелет, кийинкиси эмес. Биринчи соккудагы. Ошол учурдагы сабыр Алланын алдында сабыр. Иннама юваффа сабируна ажрахум бигайри хисаб. Сабырдууларга бериле турган сооп Алла Таала алда эсеби жок деп койду. Карачы. Кара. Кыямат күнгө чейин Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнөн ким ушу ыйманда сабыр кыла турган болсо, аларга бериле турган соопту да Алла Таала эсеби жок деди. Иннама юваффа сабирун, сабыр кылуучулар аларга ажрахум бигайри хисаб, эсеби жок. Эсеп жок анда, болду. Сооп бериле турган сооптун эсеби жок. Андан кийин ва иннака ла ала хулукун азим. Я Расулаллах, сен улуу кулк мүнөздесиң. Сенин кулк мүнөзүң улуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям فهو صلى الله عليه وسلم عظيم في كل ناحية من نواحي الأخلاق الكاملة. Пайгамбарыбыз толук кулк мүнөздүн бардык тарабынан азим да, улуу. Сабырдуулукта да эң улуу Мухаммад алейхиссалам. Кичпейилдикте эң улуу Мухаммад Расулуллах. Шүгүрчүлүктө эң улуу Мухаммад Расулуллах. Батырлыкта эң улуу Мухаммад Расулуллах. Адилеттүүлүктө эң улуу Мухаммад Расулуллах. Кечиримдүүлүктө эң улуу Мухаммад Расулуллах. Берешендүүлүк, жоомарттык, кайрымдуулукта эң улуу Мухаммад Расулуллах. Алла Таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды улуу деген сыпат менен бир гана кулк мүнөзүн гана мактаган. Мактай турган жери пайгамбарыбыздыкы. Бардык жагынан лайыктуу. Бардык жагынан. Ибадат жагынан дагы, зикир жагынан дагы, бардык жагынан мактоо лайыктуу. Жаралуусуна бардыгынан. Бирок Алла субханаху ва таала улуу деп мактаганы, улуу Алла субханаху ва таала улуулугу менен мактайт. Жөнөкөй эмес. Бул пайгамбарыбыздын кереметти кулк мүнөзүн мактаган. Ошон үчүн айтылат, риваяттарда келет, бейишке киргизерден алдын Алла Таала адамдарды кээ бирлерин эсеп китеби жок киргизет, кээ бирлерин эсептеп анан киргизет. Эсеп китеби жок киргизгендер 70 миң деген. 70 миң кишини Алла Таала пайгамбарыбыз айткан, менин үммөтүмдөн 70 миңди Алла Таала эсеп китеби жок киргизет деген. Эч кандай азабы жок, эсеп китеби жок, болду. Элестетип көрө. Эч нерсеге эсеп бербейт, сууга эсеп бербейт, көзгө эсеп бербейт, намазга эсеп бербейт, ырыскыга эсеп бербейт, түнгө эсеп бербейт. Канча нерсе неаматтары бар, эсеп бербейт. Ибадаттарга эсеп бербейт. Урган бойдон түз кирип кетет. Кандай бактылуу. Сахабалар, валла, алар жакшылыкка аябай умтулган ачкөз эле да. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан 70 миң аз да, сахабалар эле канча. Я, табииндер канча, имамдар канча. Бизге кезек болбойбу онда. Үмүт деле жок болгон. Пайгамбар башка риваяттарда келет, 70 миңге Алла Таала мага убада берди, ар бирине 70 миңден дагы киргизгенге дейт. 70 миңден ар бирине 70 миңден. Ар бирине.
Эми кичине аракет кылсак болобу? Алла Таала баарыбызды бейишке киргизсин. Бейишке киргизгенде дагы алгачкылардан эле эсеп китеп, азабы жок эле киргизсин деп дуа кылыш керек. Баягы кийинки кирелерден эмес, себеп дегенде тозокко бир күнгө чыдап албайбыз. Тозоктун бир саатына да чыдай албайбыз. Ошон үчүн Алла Тааладан жакшы үмүттүү боло беришибиз керек. Кийин Алла Таала өзүнүн кудуретинин учу менен 3 уч салды. Мухаммад, сенин үммөтүңдөн ушуларды да эсепче киргизем дейт. Аллаху акбар. Бул даража кимдин аркылуу? Мухаммад алейхиссалам аркылуу сизге бизге берилип атат туугандар. Унутпайлы. Кээ бир алымдар иннека ла ала хулукун азим де, мына караңыз, бул Нун сүрөсүндө келет да. Албетте улуу мүнөздүүлөр көп, пайгамбарлардын баардыгы улуу мүнөздүүлөр. Бирок ла ала деп араб грамматикасында ала үстүндө келет да. Бир нерсе мисалы, мынанын үстүндө, мунун үстүндө, тигин үстүндө деп. Пайгамбарыбыз да айтып атат, ey Мухаммад, сен улуу кулк мүнөздөрдүн үстүндөсүн дейт да. Дагы улуу. Мынаке. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен айтайын деп атканым, риваяттарда келет, Алла Таала бейишке киргизерден алдын биринчи билип коюң, көрө албастык, кара ниет жүрөктөгү бар го, текеберлик, жок, ал менен киргизбейт бейишке. Тазалайт. Бул жакта токтотуп коюп, таптаза кылгандан кийин анан киргизет. Бейиште текеберлик жок да. Ал жакта көрө албастык жок. Аякта жаман көрүү жок, ичи тардык жок. А жерде жок. Буга чейин тазалап туруп киргизет. Албетте тазалоо маселеси ошо кыйыныраак да. Ал тазалоо маселеси бу дүйнөнүн тазалоо маселесине окшобойт. Бу дүйнөдө эше суу менен тазалап коет. Же тазалай турган ар кандайлар бар. Бул тиякта от менен тазаланат. От менен тазаланат. Бу дүйнөдө анча-мынча мына зергерлер деле отту иштеп тазалайт. Алтын тазалашат, күмүш тазалашат, баары таштарды тазалайт, алмаздар тазалайт, кээ бирде темирлер тазалайт. От менен тазалайт аны делечи. Суу менен кетпегендер бар да, аны бизден акылыбыз түшүнүп эле турат. Кээ бир нерселер бар, суу менен тазаланбайт. Бу дүйнөдө делечи. А тиякта однозначно оттон башка тазалай турган нерсе жок аерде. Ошон үчүн эң жакшысы ушул дүйнөдө эле тазалап алайлы. Оңой эле. Жүрөктү ачып, жууп анын кереги жок, операция кылып. Жөн эле көздүн жашы. Көздүн жашы бул дагы суу. Жүрөктү тазалаш үчүн берген. Бул суулардын баары кийим, идиш аякты тазалаш үчүн, денени тазалаш үчүн болсо, көздүн суусу жүрөктү тазалаш үчүн. Себеп дегенде Алла Таала Кур'ан-ы Каримде чечкиндүү аят айтып койгон. Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Кыямат күнү мал, мүлк, бала чака жардам бербейт болду. Алла айттыбы, ишенип коюңуз. Сиздин мына мал мүлкүңүз бар го, байлык мансабыңызчы бирөө да жардам бербейт. Канча бала чакаңыз бар го, бала чаканы берчи, ушулар жардам бербегенден каякта дос жардам берсин сизге? Эч ким жардам бербейт. Бир гана. Илля ман аталлах, ким Аллага келсе, биқалбин салим. Кантип таза жүрөк менен келсе. Аллага таза жүрөк алып барса, ошо гана дейт. Аны тазалаган ушу дүйнө азыр. Өлгөнгө чейин тазалап калыш керек. Өлүм белгисиз. Татаал маселе ошол жерде турат. Өлгөнгө чейин мейли тазалайбыз барыбыз. Алхамдулилlah, кичине акылы бар адам ойлонот. Чын өлгөнгө чейин мен жүрөм тазалап алайын. Бирок маселе качан келип калат белгисиз болуп атпайбы? Ошон үчүн тообада шашылыш керек. Тообада шашылышыбыз керек бардыгында. Аллахым баарыбызга товфик берсин. Так. Мен кайра башка өтүп кеттим. Сиздердин талабыңыздар менен. Бейишке киргизерде Алла Таала 5 пайгамбардын сыпатын берип киргизет экен. Адам атабыздын бою дейт. Адам атабыздын бою. Адам атабыздын бою болжолду 30 метрден узунураак болгон го. Азыр 30 метрде бизде канча бир? Девятиэтажкалар барбы? Эгер 3 метрден боло турган болсо 27, ну, примерно. Элестетип көрү. Девятиэтажка болуп кире бересиз да. Үн Давуд пайгамбардын үнүн берет.
Алла Тааланын белеги, бейишке кирерден мурда белеги. Давуд пайгамбардын үнү. Забурду окуганда учуп аткан чымчыктар уча албай эле ордунан эле кайф кармап калчу экен да. Тып түшүп калып эле эсинен кетип, рахатын ушундай өздөрүнөн кетип калчу экен. Учуп бараткан чымчыктар. Ушундай үн берген экен Алла Таала. Иса пайгамбардын жашы 33 жаш. Бардык машаалла тияк бягынан жетилген акыл эси, күч кубаты толгон учурлардан. Юсуф алейхиссаламдын чырайы, сулуулугу. Бешинчиси Мухаммад алейхиссаламдын кулк мүнөзүн дейт. Мынандай кылып туруп Алла Таала бейишке кире турган бенделерин Алла Таала ушундай сый көрсөтөт экен. Эми ичинде эмне бар деп сурабайсызбы? Бейишке кирерден мурда ушулардын бардыгын берип койду. Ичинде эмне бар? Алла айтат: "А'адатту ли ибади ас-салихин ма ла айнун раат ва ла уднун самиат ва ла хатара ала калби башар." Алла айтат: "Салих бенделериме, имандуу, түз туура жүргөн бенделериме мен бейиштин ичинде ушундай неаматтарды даярдагам, эч бир көз аны көргөн эмес. Эч бир кулак ал тууралуу уккан эмес. Эч бир жүрөккө анын кыялы дагы келген эмес" дейт да. Так что мен айтсам деле ал эмес экен да. Аны көрүп айтпай эле коеюн да. Бирок бейишти Алла Таала Кур'анда сүрөттөп берет ичинде кандай. Бирок туган бирөө кыялданышы мүмкүн, түш көрүшү мүмкүн, ушундай. Андан башка. Андан дагы жомок, Сиз кыялданыңыз, көзүңүздү жумуңуз азыр. 1 мүнөт убакыт берейин, кыялданыңыз. Андан дагы башка да. Неаматы чексиз беребиз Алла Таала. Мейли. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мүнөзү мына. Эми ва кайфа ла якуну сахибал хулукун азим ва кад тахаллака бил Кур'ан азим. Улуу кулк мүнөз. Хулукун азим дегенде түшүнүңүз Мухаммад алейхиссаламга гана өзгөчө. Башка бирөөнүн дагы кулукун азим деп айтылбайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга гана өзгөчө, башкаларга берилбейт бул. Хулукун азим деген сыфат Мухаммад алейхиссаламга гана өзгөчө. Эми ушул Мухаммад алейхиссалам Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хулукул азим менен сыпатталып, вакыт барбы? Азим менен сыпатталып, кантип сыпатталбасын дейт. Кур'ани Карим менен мүнөздөлгөн. Айша радhiyallahu anha энебизден сураганда, суилат ан хулуқи Расулилlah sallallahu aleyhi ve sellem faqalat kana хулуқуху ал-Qur'an. Kana хулуқуху ал-Qur'an. Айша энебизден сурады да, Мухаммад алейхиссаламдын кулк мүнөзү кандай эле? Айша энебиз айтты: "Пайгамбарыбыздын кулугучу Кур'ан болчу" деди. Мынакей. Түшүндүрүү да оңой болду да. Кайсы бирисин айтып бүтөт? Пайгамбарыбыздын кайсынысын айтып бүтөт? Мүмкүн эмес да. Ошон үчүн бир сөз менен айтып койду: "Кана хулуқуху ал-Qur'an." Пайгамбарыбыздын кулк мүнөзү Кур'ан болчу. Пайгамбарыбыздын жашоосу Кур'ан болчу. Ошон үчүн туугандар, дайыма күн сайын айтып атабыз: "Келиңиздер, бири-бирибизди ушуга чакырайлычы. Бири-бирибизди ушуга жардам берейличи. Кур'анга келейли. Кур'ан менен мүнөздөлөйлү. Кур'ан менен нурланайлы. Кур'ан менен жашообузду, пайгамбарыбыздын жашоосу Кур'ан болчу. Пайгамбарыбыздын жашоосу Кур'анды чечмелеп берип турчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам денесинен Кур'андын берметтери төгүлүп турчу. Кур'анды Алла басып жүргөн Кур'ан эле. Жашоо. Алла Тааланын акыркы китебин көтөрө алган жүрөккө тан бериң. Kana хулуқуху ал-Qur'an yaghdab li ghadabi wa yarda li rida. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам разы болот эле Алла разы болгонго, ачуусу келет эле Алла ачуусу келгенге. Пайгамбар Алла эмнеге ачуусу келсе, ошого ачуусу келет. Эмнеге разы болсо, ошого разы болот. Эки сөз менен эле айтып койду бу жерде. İbn Abi Şeyba rahmetullahi aleyhten rivayet kelet Ayşe radhiyallahu anha enebizden. Ayşe enebizden soralınganda Peygamberimizin münözü turalı, Peygamberimizin münözü turalı Ayşe enebіз жооп берди. Kana ahsanan nas huluqan. Adamlardan en ulu kuluk münözü Peygamberimizde bolчу.
kana huluquhu al-Qur'an, пайгамбарыбыздын мүнөзү Кур'ан болчу. Yarda li rida ve yagdab li gadab. Allah razı olганга razı болот эле, ачуусу келгенге ачуусу келет эле. Lam yakun fahishan mutafahishan. Пайгамбарыбыз уят сөз сүйлөбөйт эле. Туугандар, кайра сабак өтүп атабыз, кайра сабакка келип атабыз. Бири-бирибизге жардам берейли, уят сөз сүйлөбөйлү. Сөкпөйлү, тилдебейлі, өзгөчө эркектерге, аялдарга каргабайлы. Булар каргаганда жарышат, эркектер сөккөндө жарышат да. Экөө тең шайтандын иши. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям андай эмес эле. Вала сахабан фил асвaq, базарларда ызычуу салган эмес эле пайгамбарыбыз. Тополон кылып, кыйкырып, кээбирлер базарга кирип алса билбейм кайка. Жок. Акырын ызычысы жок, алды берди, чыгып кетет эле. Сүннөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям берекелүү сүннөтү өзү базарларга барып, продукталарды алып, үйгө алып келет эле. Мына жөнөкөйлүгү. Масын өзү тигет эле, кийимин өзү тигет эле, камырды өзү жууруйт эле, өзү шыпырат эле, эчки сайт эле. Үйдүн иштерин өзү кылат эле. Бүгүн бардык бул соопторду биз аялдарга берип койгонбуз. Бизге даража сооп кереги жок депчи. Вала язби сайя сайя. Жамандыкты эч качан жамандыкты менен кайтарган эмес дейт. Жамандыкты жамандык менен кайтарган эмес дейт. Идфа биллати хия ахсан. Кимге жооп берсе да андан жакшырагы менен жооп берет эле. Жакшырагы менен аны кайтарат эле. Валакин яфу ва ясфах. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кечирип коет эле. Кечирип коет эле. Аркасынан маламат кылбайт эле. Кечиргенин милдет кылбайт эле. Бисмилlah. Кечиргенин милдет кылбайт эле. Бүгүн биз кечириш кыйын болуп калды. Кечирсек, аны унутпайбыз да. Өмүр бою милдет кылып өтөбүз да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүнө үйрөткөнү, өз эмнени кылса, ошону сахабаларга алып келген да. Сахабалар ушу менен сыпатталып, ошон үчүн ушунча даражаны тапты да алар. Бизге деле бүгүнкү күнү ушуга мүмкүнчүлүк бар. Бул китеп. Ушуну мен өзүм үчүн айтып атам, сиздер үчүн аманат кылып жеткирип атам. Мен амал кылайын, канчалык болсун да, 1 грамм болсо да амал кылайын. 100-үнөн 1-өөнү амал кылайын. Азыр жетише албасам да, амал кыла албасам да, бүгүнкү күнү мен жашоомдо жок болсо, 2 нерсе кылайлы. Ниет кылайлы, дуа кылайлы. Ушу жакшыга жеткенге ниет кылып коелу. Ушу жакшыга жеткенге дуа кылып, я Алладан сурап коелу. Кандай жаман нерселерди билип турабыз, таштай элекмин мен. Мен жашоомдо алдагы эле бар. Тазанан элек мен жашоом. Бирок ниет кылайлы, ушу жаман иштерди мен сөз таштайм. Мен сөккөнүм бар, кыянат кылганым бар, жана башка. Мен таштайм буну. Ниет кылайлы. Жана ушуга дуа кылайлы. Я Алла, сен жардам бербесең, мен сөккөнү таштай албайм мен. Мен алдаганды таштай албайм. Я Алла, мен билесиң, мен кичине афирисиракмын. Бул жакта эми жардам бер, я Алла. Бул Аллага айтайлы, башка айтпай эле коюң, Аллага айтыңыз сиз. Башкалар билсе эле билеби, ал экинчи орунда. Бир Аллага айтайлы. Мен жаман адатым, ар ким өзүбүздүн жаман адатыбызды билебиз. Кемчилдигибизди билебиз. Ата-энебиз билбеген, аял бала чакабыз, досубуз билбегенде өзүбүз көбүрөөк билебиз. Кандай дедиңиздер? Аллага айтайлы. Сумма калат, кийин Айша энебиз айтты. Не dedi? Икра, оку, Муъминун сүрөсүн. Алгачкы 10 аятын оку dedi. Окугандан кийин факара сай факалат хакада кана хулукуху. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мүнөзү мына ушундай эле дейт. Кад афлахал муъминун аллазина фи салатихим хашиун ila ахир ая. Ахырына чейин момундардын шы сыпаттарын бардыгын айтты. Урматтуу мусулман бир туугандар, сабактарыбыздын алхамдулилля бул дагы өтө чоң улуу жетишкендик деп айтсак болот. Пайгамбарыбыздын жашоосунан, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын берекелүү амалдарынан кичине кулагыбызга, көзүбүзгө келип калды. Угуп атабыз. Бул азыр кулакка келди азырчы. Азыр тилге келди. Эми ушу денеге кириш керек да. Бул денеге сиңсе, ана негизги максат ишке ашты болот да.